Урматтуу коллегалар, ушул финтек деген түшкө кирмей болду да. Себеп дегенде канчадан бери эле финтек деп эле жүрөбүз. Бул боюнча даже президенттин пресс-секретары да айтты, президентти бетке кармабагыла деп. Ошол эле сыяктуу биздин коллегалар дагы байкабай көбү кол коюп алган өкүнүп атышат. Ошон үчүн мен суранат элем, коллегалар, комитеттин чечимин колдоп, четке кагып коелу. 4-нчы микрофон. Мен дагы атым аталып кетти. Мен өзүмөн чакыртып алгам. Эч кандай бул мыйзамга мен тиешем жок. Менин да фамилиям аталып кетти. Ал законопроектке мен тиешем жок. Мен фамилиямды алып койсоңуздар деп суранат элем. Рахмат. Мен өзүм суроо мына биздин комитет, фискальный комитет отклонение кылды. Сиздер ушул жооп берип коюңуздарчы, Саладин Абдраевич. Эмне себептен отклонение кылдыңар? Кандай мотивдер менен отклонение кылдыңыздар? Birinci мотив бұл өкмөттүн корунтусун эске алдык. Экинчи мотив Нацбанктын корунтусун эске алдык. Үчүнчү мотив бұл комитеттин добушу менен чечилди. Комитетке ошол убакта министр финансов Акылбек Үсөнбекович өзү келип, комитеттин жыйымында сизге комитеттин Минфиндин позициясын, өкмөттүн позициясын айткан. Андан тышкары залдан да өкмөттүн позициясын уктуңуз. Буну колдогон убагыңызда дагы возражение келмек. Раз өкмөттүн заключениеси терс болгондон кийин өзүңүз түшүндүңүз эми. Мен сиздин жообуңузга толук канатканга, бирок сизди эч качан күнөөлөбөйм. Сиз банковский работник эмессиз. Поэтому ошондуктан Сиз да банковский работник эмессиз, экономистсиз, строительсиз. Мен го экономистмин, сиз строительсиз. Ошон үчүн биз образованиябызга басылбай эле коелу. Самат Кулукевич. Рахмат.